жаңы төрөлгөн балага азан кандай айтылат, коомат дагы айтылабы дейт. Экөөнү айткан сүннөт болуп эсептелет. Муну изилдеп чыгышты. Бала жаңы төрөлгөндө кулагына алгачкы кайсы сөздөр айтылса, ошол сөздүн жашоодогу таасири, маңызы аябай чоң болот. Эң биринчи оң кулагына азан айтылат, баланы кармап туруп, Аллаху акбар деп кадимки азан бар, ошону өтө кыйкырбайбыз. Жаш баланын жүрөгү түшүп калбасын. Жакшынакай ушундай орто эле Аллаху акбар деп жай кыраатын келиштирип туруп оң кулагына айтып, аты мисалы Мухаммад болсо, о балам, азан айткан атың Мухаммад, Мухаммад же Манас же Сейтек Семетей деп айтып ушундай оң жагын айтып коебуз. Анан икомат кичи азан. Кооматты айтасыз да сол кулагына 3 ирет атын кайталап коебуз. Мына Чубак устазыбыз айтып берди. Бул илимий газета журналдары дагы бир канча тилге которулуп чыккан. Америкада ошо бала бакчада балдар багыла турган жерде бир канча балдар кийин мусулман болуп, аябай чоң ийгиликтерди жаратып, туура жолдо өсүп кеткен да бузуку жерден. Болбосо ал жерде баңгызат, уурулук, зомбулук, зинакорчулук аябай көп болгон экен, паракорчулук. Бирок бир коом жил деп коет, аябай жакшы болуп чыккан. Эмнеге десе, ошо Египеттен барган Америкада бала карай турган апа, улам жаңы бала келгенде кулагына карап жүрүп азан айтып, икомат айтып койчу экен. Бул Алланын улуу сөзү. Бул акыйкат сөз, жөнөкөй эле сөз эмес, касиеттүү нурга бөлөнгөн сөздөр. Булар балага таасирин тийгизбей койбойт. Эми жаңы төрөлгөн ымырк айкесинде айта албай калсаңыз, жакшылыктын эрте кечи жок, азыр деле айтып коюңуз. Оң кулагына азан, атын 3 жолу кайталайсыз, 1 ирет азан айтасыз. Сол кулагына 1 коомат 3 ирет атын кайталап коебуз. Бул эми милдеттүү амал эмес, жакшыраак болот.